Ички иштер министрлиги Манас аэропортунда адамды өлтүрүп, аны унаасынын багажына салып кеткен кылмышка шектүүлөрдүн биринин сүрөтүн жарыялады. Иликтөө учурунда шектүү делип 2 жаранга кармалган. Зордуктоо, каракчылык жана уурулук менен бир нече ирет соттолгон. 1992-жылы туулган Чүй облусунун тургуну жана аткезчилик менен баңгизат сактаган үчүн соттолгон. 1987-жылы туулган Ош облусунун жашоочусу кармалган. Алардын бири Кеминдеги жатак колонияда, экинчиси Молдовановкадагы жатак абагында жазасын өтөп жаткан. Экөө тең жатак колонияга 2018-жылдын октябрында которулган. Кылмышка катыштыгы бар деген 1991-жылы туулган Мамарасул уулу Акжол аттуу Ош облусунун тургуну изделүүдө. Ал дагы буга чейин каракчылык жана бейбаштык менен соттолгон. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Сокулук районунун Күнтүү айылына жакын жерде жеңил автоунаа трактордун прицебине урунуп, бир адам көз жумду. Кырсык тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымына караганда 3 жабырлануучуну ооруканага окуя болгон жердеги кишилер өздөрүнүн машинасына салып алып кетишкен. Саламаттыкты сактоо министрлигине кабарлашкандай, бул кырсыкта жабыркаган 3 адамдын бирөө жолдо көз жумган, калган 2 адам Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Кырсыктан 3 адам жабыркап, бирөө ооруканага жетпей үзүлгөн. Экөө учурда Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жаткырылды. Биринин абалы оор, башынан жаракат алып жандандыруу бөлүмүндө, экинчисинин абалы туруктуу палатада деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, кырсык 21 ноябрь күнү саат 21:00 чамасында болгон. Бишкек Күнтүү унаа жолунун 6-чакырымында батышты көздөй бара жаткан Volkswagen Passat унаасынын айдоочусу рулду башкара албай, алдыдагы трактордун прицебине урунган деп айтылат маалыматта. Башкармалыктан учурда кырсыктын чоо жайы такталып жатканын, кошумча маалымат берилерин билдиришти.